Кечеги Ошто болуп өткөн окуя баарыбыздын эле ачуубузга тийип, көңүлүбүздү кейитип, ушунчалык бир башкача акыбалда калдык. Өзүнчө бир 5-6 адамдын себебинен бөлүп жарылууга келдик. Оштуксуң, көлдүксүң, чүйлүксүң, нарындыксың, жалабаттыксың, таластыксың деп бири-бирибизге мыкаашылык кылдык. Эй туугандар, биз бир атанын балдары, бир атанын урпактары болобуз. Мына ошону эстен чыгарбайлык. Биз бир диндеги, бир улуттагы элбиз. Эч убакта биз мындай нерсени кылбайлык. Бул учурларда биз ынтымактуу болойлук. Жеңсек өзүбүз жеңиппиз. Душмандарга шерменде болуп бүттүк го. Кошуна колоңго шерменде болуп бүттүк го. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, биргелик. Эч убакта бөлүнбөйлүк. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөөрү жеп кетет. Бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет дейт. Ажообузду каратып туруп, тополоң салгандары Алланын алдында өтө катуу жооп берет. Мамлекет өнүкпөй атат, Кыргызстан өнүкпөй атат. Кокуй бул мындай болуп атат, чеп кетти, алып кетти. Эй, сен белиң оңолбой аткан болсо, сен өзүң оңолбой атсаң, кантип мамлекет өнүгөт? Сен жада калса пешоходдон жакшы өтпөйсүң, жакшы өтүштү билбейсиң. Сен ошол элементарный нерсени билбейсиң дагы, анан мамлекет өнүкпөдү дейсиң. Ошентип урушуп, талашып, президентти, ажообузду көзгө илбей, өзүнчө тоготпой, тополоң салганың бул сенин маңкурттугуңдун белгиси.